Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер эки тарап китебинин автору Бурулуш Сатиева эжекебиздин номери. Бурулуш Сатиева эки тарап 3. 4. бөлүм. Орус токою ушунчалык кооз болоорун билбептир Алмаз. Поездде кетип баратканда эмнегедир бул токойлордун арасында жарытылуу деле бир нерселер өспөсө керек деп ойлогон. Бирок бул токойлор деле Кыргыздын тоолорундагы токойлордон кем калышпайт экен. Эмнелер гана өспөйт бул жерде. Бүлдүркөнү да, карагаттары да, анан калса Алмаз эзели көрбөгөн мөмөлүү далай бадалдар өсөт экен. Тизеден буралып өскөн түркүн чөптөр, гүлдөр каңылжарды өрдөп буруксуйт. Көкүрөгүн кере дем алган Алмаз жашоо ушунчалык таң калыштуу нерсе экенине дагы бир ирет ынанды. Кечөө жакында түрмөдө отурганында, ушинтип жакын карада орустун токойунун таза абасынан кере дем алып жыргайсың десе ишенер беле. Эми мынтип ээн эркин токой аралап жүрөт. Алмазга токой ичи жакканына Володя да сүйүндү. Алмаз, сен тил безеп, тоолоруңдун кооздугун айта берчү элең. Биздин токой деле сага жакты го. Жакпай анан, карачы, эмне деген керемет. Алмаз эки колун жайып тегеренди. Ушундай досум, биздин токойлор дагы керемет. Кел анда, бул жерге отуруп шашылбай сүйлөшөлү. Володя алакандай жайыкка дасторкон жая салды. Бир аз бар нерсе алып алсак болмок экен да, сенин келишиңди майлайт элек. Володя Алмазга таарынгандай түр көрсөттү. Володя, мен ага деле каршы болмок эмесмин. Бирок сага кечөөкүң деле жетиштүү го дейм. Жаман көрбө досум. Бүгүн арак жок эле эс алалчы. Болуптур. Сен ансыз деле мени жакшы соолуктурдуң. Сен болбосоң, мен азыркыга чейин кайра мас болуп калмакмын. Володя ачыгын айтты. Володя, сен эми колуңдан келсе аракты ташташың керек го. Апаң да куурап кетиптир. Алмаз, мен жакшы эле аракет кылдым. Алым жетпей атат. Ишенесиңби мага? Ооба, ишенем. Мен да бир кезде сендей болгом. Володя, экөөбүздүн тагдырыбыз окшош экен. Мен да сүйгөн кызым таштап кеткен. Алмаз Володянын көзүнө тике карады. Сени дагыбы? Володянын оозу ачылып калды. Ооба, мени да. Мен аскерден келгенде ал мени таштап башкага күйөөгө чыгып кетти. Түшүнүктүү. Сенден байыраак бирөөнү таап кетиптирби? Жок, ал аны өзү каалап кеткен жок. Тиги шүмшүк аны алдап тагдырына тузак салган. Кандайча? Ал аны байлыгы менен башын айлантыптырбы? Жок, ал ага уктаткан дары берип абийирине кол салган. Алмаз оор үшкүрдү. Ал сага өзү ошентип айттыбы? Жок, Володя. Ал мага эч нерсе деп айткан жок. Ал мага кат жазып кеттир. Катты күйөөгө тиерде эмес, өз өмүрүн кыярда жазган. Кандайча? Ал эмнеге өз өмүрүн кыят? Володя ордунан обдулуп алды. Володя, биздин элдин түшүнүктөрү таптакыр башкача болот. Ал өзүн алданып калгандан кийин жашоого татыксызмын деп эсептеген. Ошондуктан өлгүсү келген. Кызык, ошондой да болобу? Болгону ушул да досум. Ал бирок өлбөй калды. Аны сактап калууга үлгүрүштү. Тиги шүмшүк жоопкерчиликтен коркуп, аны аял кылып алды. Ошентип досум куру жалак калды. Ой, Алмаз, эгерде менин Наташамды бирөө ошентсе, мен аны муунтуп өлтүрүп коймокмун. Сен кантип чыдадың ошого? Мен дагы аны өлтүрүп сала жаздадым. Бирок мен аны өлтүрүп салып түрмөгө отуруп калуудан корктум. Себеби мен сүйгөн кызымды ооруканадан чыгары менен башка жака алып кетейин деген оюм бар болчу.
тилекке каршы ал оюмда ишке ашкан жок. Менин кызым ооруканадан чыккан күнү ошол шүмшүккө тийип кетти. А мен болсом баары бир түрмөгө отурдум. Азыр мен түрмөдөн качып жүргөн адаммын. Ошондуктан мен сеникинен батыраак башка жакка кетишим керек. Мени издеп жүрүшөт. Бирок азыр биздин мамлекеттер ар башка болуп калбадыбы? Бул жактан мени издешеби, жокпу билбейм. Мени жалгыз эле милициялар издеген жери жок. Мени бандиттер да издеп жүрүшөт. Алмаз бирдем менен баарын айтты. Алмаз, сен эмне деп атасың? Сен тим эле азыркы чыгып аткан кинолордогу боевик болуп кеткенсиң го. Володя Алмаздын сөзүнө ишенбегендей карады. Балким ошондой болуп кетсем керек. Бирок мунун баары кино эмес эле, чындык досум. Мени бул жерден милициялар издебесе да тигилер издеши мүмкүн. Алар үчүн чек ара жок дешет экен го. Алмаз, сен түрмөгө эмнеге түштүң анан? Володя, мен сага баардыгын башынан айтып беришим керек. Эгерде уксаң айтайын. Укпай анан? Мен ал түгүл арак жөнүндө да ойлогум келбей калды. Биз эч жакка шашпай элебиз го, айта бер анда. Володя угууга камданып оңтойлуу отурду. Болуптур досум. Менин сенден жашыра турган эч нерсем жок. Угуп тур анда, деди да Алмаз башынан өткөндөрүн толугу менен айтып берди досуна. Володя лам дебей угуп турду аягына чейин. Алмаздын сөзү бүткөндө далайга аны үнсүз тиктеп калды. Алмаз, сен ушунча окуяны башыңдан өткөрдүңбү чын эле? Ооба, мен өзүм да кээде ишене албай кетип атам. Ушулардын баары чын эле болгонуна. Алмаз, кечир мени. Мен бир болбогон ит турбаймынбы? Володя ыйлап жиберди. Володя, арак сенин эркиңди да, денеңди да мите курттай жеп коюптур. Эми сен айтчы мага өз арманыңды. Ой, Алмаз, кайдагы арман? Менин арманым сеникине караганда сокур тыйынга татыбаган нерсе экен көрсө. Сен менин төбөмдөн ылдый муздак суу куйгандай кылдың. Менин көзүм ачыла түштү, Алмаз. Мен өзүмдү ушунчалык шордуу адаммын деп ойлоп жүргөм. Володя капыстан күлүп жиберди. Күлкүсүн тыя албай каткыра баштады. Володя, эмне болуп атасың? Эсиңе келчи. Алмаз бакырып жиберди. Володя эсине келип Алмазды карап калды. Алмаз да андан көзүн алган жок. Алмаз, менин арманым эки ооз эле сөз. Мен аскерден келгенде менин аташам жаңы орустан бирөөнү таап алыптыр. Атасы менен тең адамга акчасына кызыгып тийип алды. Мага болсо, кечир мени, мен сени сүйгөнүм менен жакырчылыкта жашай албайм деди. Болгону ушул. Володя, мен түшүнөм сени. Сүйгөн адамыңдан ажыроо абдан оор болот. Бирок сенин энең бар, досторуң бар, элиң бар, мекениң бар. Дагы башка таалайыңа жазган бирөө бардыр. Арагыңды токтотпосоң, сен булардын баарынан кечип кеткен болосуң. Андан көрө мууну өлүп алганың оңго досум. Кандай дейсиң? Өлгөнүң артык дечи? Ооба, өлгөнүм артык го чын эле. Мекеним дейсиң. А сен экөөбүз ошол мекен үчүн Алааматка барып келбедик беле? Кана ошол мекен экөөбүздү ойлогону. Тине жанталашып тарп тыткан жорулардай байлык жыйып атышып, экөөбүздү кимиси ойлоп койду. Володя Алмазды жутуп жиберчүдөй карады. Алмаз отурган ордунан тура калды. Володя, а сен мекен менен ошол акмактарды аралаштырба. Мекен деген алар эмес. Алар жөн гана бийликке келип алган маскара поздор. Бири келет, бири кетет дегендей. А мекен деген мына. Ушул керемет кооз токой. Тетиги көк мелжиген дарыя. Мынабу жайнап өскөн гүлдөр. Керек болсо мынабу таш да сен мекениң. Алмаз бут алдындагы ташты бир тепти. Колун шилтеп салып ары басып кетти. Володя
тунжырап ойлонуп калды. Алмаз кайра басып келди Володянын маңдайына. Эми үнүн басаңдатып салмактуу сүйлөдү. Володя, биз мекенге кызмат кылганыбыз үчүн акы сураганыбыз уят. Булар сага эмне төлөп бериши керек? Алмаз алакан жая тегерегин көрсөттү. Эгерде ушунун баары душмандын колуна өтүп кетсе кандай болот? Тиги маскарапоздор жыйынып алып баса беришет. А мекениң тебелендиде калат. Эл баскынчылардын кулуна айланат. Биз ошолор үчүн барган жокпуз Аламатка. Биз мына моулар үчүн бардык. Кана, сурап алчы ушулардан акыңды. Анча болду, апаңдан деле акы суранда. Алмаз жини менен кайра басып кетти. Мунун мээсинин баарын эле арак жеп койгонго чын эле. Володя отурган ордунда таштай катты. Далайга ойлонду. Чын эле, мекен деген тиги акмактар эмес да. Бул туура айтты го. Мен эмне болуп баратам деги. Жашоодон өч алам деп аракты иче берип, арак мени чын эле мите курттай соруп койгон го. Бул ачуу болсо да чындыкты айтып жатат го. Володя, кечир мени, мен ашыкча сүйлөп жибердим го. Алмаз кайра келди досунун жанына. Мен кетейин. Мени издегендер билип калса, апаң экөөңдүн башына да азап алып келем. Жок Алмаз, сен мени кечир. Бул жерде мен келжиреп атам. Чын эле, мен бардыгын татаалдаштырып жиберген окшойм. Володя ордунан туруп Алмазга колун сунду. Алмаз Володянын колун бекем кысып, экөө кучакташып калышты. Алмаз, мен адашып калдым. Мага жардам бер. Сазга батып бараткандаймын. Володя көз жашын тыя албай ыйлап жиберди. Володя, жашоо деген ушундай түшүнүксүз нерсе экен. Мен деле ушуну каалаган эмесмин. Бирок башка түшкөндү көтөрбөскө да чара жок экен. Тирүү жанбыз го. Кайраттуу бололчу. Болгону башкалардын алдында сынбаганга аракет кылалы. Ооба досум. Мен баарын түшүндүм. Сен эч жака кетпейсиң. Экөөбүз эми бирге чечебиз баардык маселени. Мени кечирип кой. Мен баардыгын татаалдаштырып жиберипмин. Володя, менин айтканымды жаман көрбө. Бирок эгерде сенин Наташаң көр дүнүйө үчүн сени таштап кетсе, ал үчүн ушунча кайгырып, өзүңдү сазга батыруунун деле кажети жок. Сен жөн гана ал адамдан жаңылып калдың. Болгону ошол. Балким сага чыныгы сүйүү эми келер. Эч болбосо апаңды аячы. Мен анын көзүн карагандан жалтанып атам. Анын көзүндө айтып бүткүс азап турат. Ал азап сенсиң. Сенин апаң ошого татыктуу аялбы? А сен билесиңби, апасы жок жашоо кандай болор? Эми Алмаз ыйлап жиберди. Энесин эстегенде көз жашын тыя албай калды. Володя аны таңыркай карап, анын энеси жоктугун эстей койду. Алмаз, болду эми ыйлабачы, кечир мени. Володя досун кучагына бекем кысты. Володя, сен менден эмес, апаңдан кечирим сура. Сенин азабыңды апаң тартып атат, мен эмес. Мен чынында сенден жардам сурайын деп келгем. Мен азыр аңчыдан качкан коёндой абалдамын. Мен сага баарын айтып бердим. Бирок мен сага да, апаңа да азап алып келгим келбейт. Ошондуктан силерден уулак болушум керек. Мага бир аз күнгө гана баш калкалар жер керек. Мындан ары кандай кыларымды чечишим керек. Алмаз, Володя эсине келип, үнү ишенимдүү чыгып, көздөрүндө учкун пайда болду. Менде бир ой бар, угуп турсаң. Мен аскерден келгенден кийин көп өтпөй эле бир күнү полковник Степановка кезиккем. Ал өзү мени таанып, машина менен жаныма токтоп калды. Анан эмне кылып жүргөнүмдү сурап, эгерде жумуш же жардам керек болсо кел деп телефонун берген. Бирок мен тигинтип кетип,
ага барууну ойлогон да эмесмин. Балким полковник жардам берер бизге. Степановтубу? Алмаз сүйүнүп кетти. Ооба, Степановду. А бирок ал мага кандайча жардам бере алат? Сага албетте жардам берет. Бирок мага кантип жардам берет? Мен издөдө жүргөн кылмышкермин да. Анан азыр биз мурдагыдай бир мамлекет эмеспиз. Менин же бир кагаз документим жок болсо. Алмаз, азыр жашоо ушундай баш аламандыкка келди дейсиң, кимди ким көрдү болуп атат. Балким ошонусу кайра жакшыдыр сен үчүн. Сен Россиянын документин алып алсаң деле болот болуш керек. Азыр подземкаларда кандай гана документтер сатылбайт. Керек болсо КГБнын генерал деген кагазды да сатып алсаң болот. Бирок акча керек. Коркпо. Мен машинемди сатып жиберем, деди Володя ишенимдүү. Володя, машинеңди сатуунун кажети жок. Менде акча бар. Мен тиги бандиттин акчасын шыпырып кеткем. Чын элеби? Володя Алмазды таңыркай карады. Чын эле? Анын эмнеси бар экен? Ал Шүмшүктүн акчасы аз эмес экен. Алмаз төш чөнтөгүнөн акчасын таңгагы менен сууруп чыкты. Ой, мунуң доллар го? Володя Алмазды таңыркай карады. Ал Шүмшүктөр жалаң доллар менен жүрүшөт экен да. Алмаз, чынымды айтсам мен долларды кармап көрө элекмин. Берчи кармап көрөйүн. Володя Алмаздын колундагы акчаны алып, ары бери салып карады. Баары эле доллар деп эле калышты. Америка бизди долларга сатып албаса болду. Доллар деген ушундай болот экен. Мен деле муну кармап көрдү дейсиңби? Кудай жалгап, тигин машинесин үкөгүндө бар экен. Азырынча ушул акча жетет го дейм. Жетпей анан мен уккам, бирөө 200 долларга милициянын корочкасын сатып алыптыр деп. Мунуңа чын эле генералдыкын сатып алсаң да болот го. Канча экен бул жерде? 5000ге жакын. Алмаз Володя кайра берген акчаны чөнтөгүнө салды. Ой, дос, анда бизге жеңил болот экен. Азыр доллар деген кудайдан да кудуреттүү болду. А Степановка баралыбы? Балким ага болгондой түшүндүрүп берсек кандай болот? Билбейм, Володя. Бул жөнүндө шашпай дагы ойлонушубуз керек го дейм. Кеч киргени калды. Апаңга батыр болбосун, үйгө кайталыбы? Ооба, үйгө кайталы. Байкуш апам менин дагы ичип келбесе экен деп сарсанаа болуп отурат го. Володя апасына кандай азап алып келип атканын ойлоп каңыргы түтөдү. Володя, мен сенден досуң катары суранам. Мага мындан ары арак ичпейм деп убада берчи. Алмаз Володяны жалооруй карады. Володя бир саам унчукпай турду. Алмаз, мен сага сөз берем. Мен эми аракты ойлобойм. Менин мээме азыр жетип атат. Көрсө, Наташа экөөбүздүн ортобузда чыныгы сүйүү деле болгон эмес го. Мен аны сүйгөн күндө да ал мени сүйбөптүр эч качан. Азыр болсо менин да ага деген сезимим орду түбү менен өчтү. Демек, мен деле аны сүйгөн эмесмин го. А сен өзүңдүн сүйгөнүңдү унуттуңбу? Володя, мен чынымды айтсам, акыркы күндөрү өз жанымды кантип аман алып калыштын убарасы менен эле жүрөм. Бирок мен аны унута элекмин. Эмнеге экенин билбейм, кандай күндө болсом да, ал баары бир оюмда. Балким мен деле сага окшоп аны бир кезде унутаармын. Ал мен камалып кеткенден кийин эмне болгонун да билбейм. Алмаз үшкүрүп алды. Досум, кечир мени. Сен жараңды чукуп койдуң го. Володя Алмазды кучактап кечирим сурады. Жүрү, үйгө кайталы. Апаң сарсанаа болот. Володя, апаң тирүү кезинде көңүлүн оорутпа. Апасы бар адам бактылуу адам. Алмаз, досум, мен чын эле эми түшүндүм баарын. Апамды да кандай азапка салганымды түшүндүм. Эми мен башкача жашайм. Ишен мага. Володя Алмаздын көздөрүнө карап ишендирди.
Алмаз анын бул сөздөрдү чын жүрөгүнөн айтып атканын түшүндү. Володя, буйрса эми баары жакшы болот сенин жашооңдо. Алмаз досунун колун бекем кысты. Алмаз менен Володя Степановка барып көрүүнү чечишти. Володя, а мен ага качкын экенимди айтышыбыз керекпи? Ошону мен да ойлонуп атам, Алмаз. А дегенде мен барып акырын анын баш терисин байкап көрсөм кандай болот? Деги эле ал мага эмне жумуш сунуштайт болду экен? Ооба, ошонткенибиз оң болот. Сен туура ойлоп турсуң, Володя. Балким ал бизге туура келбеген жумушту айтса кандай кылабыз? Сен ага мен жөнүндө кыйытып айтып көр. Эгерде анын ою мен жөнүндө түзүк болсо, анда мен да барайын. Болбосо башка айласын издейбиз. Эртеси эртең менен Володя эрте туруп, жакшы кийимдерин кийип Степановка кезигүүгө кетти. Баласынын арагын токтотуп, жумуш издегени баратканына кубанган энеси аны босогодон чокунтуп, бетинен өөп узатты. Алмаз экөө анын келишин чыдамсыздык менен күтүштү. Володя түш ой келди. Кирери менен эле анын кабагын карады Алмаз. Кыязы көңүлдүү өңдөнөт. Бол эми, айт баардыгын. Володя бутун чечип, конок үйгө кирери менен сурады Алмаз. Ой, бай болгур, кое турчу эми. Демимди ичиме алып алайын. Володя диванга чалкалай отурду. Бардым, таптым, сүйлөштүм. Анан эмне дейт? Ал киши азыр өтө кудуреттүү адам болуптур. Жаңы орус десек да болот. Кеңсесинин ичи жөн эле падышанын палатасында экен. Анан шумдукту көрбөгөн жаным оозум ачылып калса болобу? Ой, ал эмне иш сунуштады, ошону айтчы. Алмаздын чыдамы кетип туйлады. Эй досум, ал мага ушундай жумуш айтты дейсиң, анан ушундай маяна айтты дейсиң, оозуң ачылат демеле. Ой, болсуң чезбей кишини. Ал мага күзөтчү болуп иште деди. Маянаң айына $500 болот деди. Эмне? Айына $500 Ооба, ошентти. Азыр афганецтердин золобосу көтөрүлүп атыптыр көрсө. Бизди жалаң ошондой жогорку маянасы бар күзөтчүлүккө алат экен. Мен ал чакырганда эле бара берсем эмне? Эмдигиче бир кычыраган машина минип калмак экем. Володя кейиштүү дивандын кырын бир урду. Володя, а сен эмнени кайтарат экенсиң, сурадыңбы? Алмаз ал өзүнчө күзөтчүлөрдүн фирмасын ачып алыптыр. Ким кандай заказ кылса ошону кайтарат экенбиз. Бирок ал мага бир аз толушуң керек, анан да машыгышың керек деди. Ичип жүргөнүмдү деле билип койду. Бул жумушта иштесең ичкенге болбойт деди. Ошондой де. Мен жөнүндө айта алдыңбы? Айтпай анан, мен ага сен да жумуш издеп келгениңди айттым. Бирок бир маселеси бар дедим. Келсин, сүйлөшөлү деди. Алмаз, ал сени унутпаптыр. Жараган жигит деди. Чын элеби? Бирок ал мен тарыхымды укса, кандай ойдо болор экен? Алмаз күмөнсүдү. Алмаз, менин оюмча ага биз чындыкты айтышыбыз керек. Ал азыр өкмөттөн көз каранды эмес экен. Эчак пенсияга чыгыптыр. Жумуш уюштуруп алыптыр. Эгерде ал сага жардам бергиси келсе берет. Эгерде жардам бере албаса ачык эле айтат. Кандай дейсиң? Билбейм, Володя. Биз дагы жакшылап ойлонушубуз керек го. Ойлонолу. Жакшылап ойлонолу. Азыр болсо курсак ачты. Тамактаналыбы? Деди Володя күлүмсүрөй. Досунун маанайын көрүп, Алмаз кубанды. Буга арасы илинчек болду ушу. Эми арагын эстебес. Апаң сонун тамак жасап койду. Өзү коңшу кемпирге кеткен. Алаксыйын деди го. Жүрү тамактаналы анда. Алмаз досун дивандан так көтөрүп, ашканага алып кирип, төрдөгү отургучка отургузду. Бүгүн сен өзгөчө абалдасың, деди каткырып.
Ошентип менин баркымды билсең. Володя да тамашага чалып отургучка чалкалай ыңгыранып отурду. Келиңиз таксыр. Алмаз ийилип анын алдына тамак койду. Мага мындай тамактын кереги жок. Мага коорулган бөдөнө, бууга бышырылган балык, мөмө жемиштерден алып келгиле. Володя кол учу менен табакты жылдырып койду. Алмаз табакты кайра анын алдына жылдырды. Таксыр, анын баары буюрса сиздин биринчи маянаңызды алганда болот, деди. Экөө шатыра шатман каткырып, ушул мүнөттө баардык азаптары артта калгандай. Дегиле булардын жашоосунда эч бир маселе жоктой маанайлары көтөрүлдү. Алмаз Степановго кезигүүгө абдан даярданды. Мындай суроо берсе кандай жооп берем, андай суроо берсе кандай жооп берем деп түнү менен ойлонду. Эртең менен эрте туруп, душка жуунуп, сакал мурутун кырып, кечөө Володя экөө дүкөндөн алып даярдап койгон костюмду кийди. Ой, сен тим эле жаңгыр кыз болуп калдың го я. Володя Алмазды тегерене карап каткырды. Койсоңчу тамашаңды. Андан көрө эртерээк чыгалы, деди Алмаз шаштырып. Володянын энеси да Алмазды суктанып карап калды. Балам, костюмуң куп жарашыптыр. Эми жолуң болсун, деди Алмаздын бетинен өөп. Алмаздын келгени ага абдан чоң жеңилдик алып келди. Баласынын ичпей калганына түрткү болгондосун эми өз баласындай көрүп калды кемпир. Алмаздын маселеси жөнүндө кемпирге айтышкан эмес. Аны жөн гана иштегени келди деп койгон Володя. Рахмат апа. Алмаз да кемпирдин бетинен өптү. Ал дагы ушул орус кемпирге чын дилинен берилип, эми аны эне ордуна тутуп калды. Володя, такси чакыр, жөнөйлү, деди саатын карап. Володя айткандай эле Степановдун кеңсеси хандын сарайында эле экен. Канчалык таңданып турса да, Алмаз анысын билдиргиси келбей, жалтыраган узун коридор менен эки жагын карабай түз басты. Катуулап чыккан жүрөгүнүн кагышын ооздуктап, Степановдун эшигинин алдына келгенде бир терең дем алып, өзүн ишенимдүү кармаганга аракет кылды. Саламатсызбы, жолдош полковник. Алмаз кирээри менен босогодон эле учурашты. Степанов ордунан тура калды. О, тоо бүркүтү, кел. Полковник килейген столду тегерене өтүп, Алмазды утурлады. Анан аны тегерете карап, купулуна толгондой акырын ышкырып койду. Экөө эски достордой кучакташып көрүшүштү. Алмаз Степановдун колун катуу кысты. О, бул сен кадимкидей формада экенсиң, колум ооруп калбадыбы? Деди тамашалай Степанов. Кечиресиз, жолдош полковник, мен байкабай калдым окшойт. Алмаз оңтойсузданып туруп калды. Эч нерсе эмес, тамаша кылам. Мага ошонуң жакты. Кел, өт мындай. Степанов ордуна отурду. Алмаз полковниктин маңдайындагы отургучка отурду. Кана баатыр, адегенде жашооң кандай? Ошо жөнүндө айтчы, деди Степанов сөз баштап. Жашоом жакшы эле. Алмаз буйдалып калды. Эне атаң, бир туугандарың аман турушабы? Атам жакшы эле жүрөт. Апам болсо каза болуп калган. Кечир мени. Степанов оңтойсуз абалда калды. Эч нерсе эмес, жолдош полковник. Сиз билген жоксуз да. Жок, мен эстедим. Сен мага тиги жактан кезиккенибизди эле айткансың. Мен унутуп калыптырмын. Силердин өлкөдө эмне өзгөрүүлөр болуп атат? Эми биз ушинтип чачырап кетпедикпи, ар башка өлкө болуп? Полковник сөздү чукул бурду. Бизде деле баары бүлүнүп атат. Элге кыйын болуп калды жашоо. Чоңдор болсо жеткенин 7 сугунуп, жетпегени 6 сугунуп атышат. Ошондой де. Азыр баардык республикаларда эле ошундай болуп атат. Бизде деле ошол. Мына, жашоо үчүн күрөшүп, биз да ушундай иш баштап алдык. Степанов өзүн бир нерседен күнөөлүү сезгендей сүйлөдү.
Жолдош полковник, уруксат болсо бир суроо бергим келип турат. Уруксат мей, бери бер сурооңду. Биз тигил жактан кетээрде мен бир каңшаар кеп угуп калдым эле. Степановдун ишин ачар экен деп. Ошол кеп чын беле? Степанов ойлонуп калды. Ал сөздүн чындыгы бар Алмаз. Мен ишим өтө кычалыштап калган. Бирок мен багыма көп өтпөй эле заман өзгөрүп, баары башаламан боло баштабадыбы. Анан өзүң билгендей, аздан соң эле ал жактагы жоокерлерди чыгаруу жөнүндө буйрук болду. Мен ошентип аман калдым. Аман калмак түгүл, сыйлы калдым, наамым жогорулады. Мен ошол Афганистандан аскерлерди чыгарыш керек деген оюмду ачык айтканым үчүн айыпталгам. Аз жерден кесилип кете жаздадым. Сиз анда генерал болгон турбайсызбы? Куттуктайм. Алмаз ордунан тура калып, Степановдун колун бекем кысып, чын жүрөгүнөн куттуктады. Ооба, генерал болдум. Бирок азыр отставкадамын. Ишсиз үйдө отуруу оор экен. Ойлонуп ушул ишти баштадым. Биз аскерлер мындан башкага деле жөндөмүбүз жок экен да. Буюрса азырынча иш жакшы жүрүп атат. Жаңы орустар жаандан кийинки коз карындардай көбөйүп атат. Аларга күзөтчүлөр абдан керек экен. Мамлекеттик мүлктүн баарын менчиктештирүү деп сокур тыйынга сатып алышып байып атышат ченеми жок. Ошондуктан коопсуздугу үчүн акчасына аянышпайт экен. Чынымды айтсам, мен адегенде ушунча акчаны көп табат экенмин деп ойлогон эмесмин. Биринчи кардарыма 5000 десем, $5000 ыргытса болобу? А мен ага биздин акчаны айткам да. Адегенде арзаныраак айтып көрөйүн дегем. Ошондо мен дароо түшүндүм. Булар менен жалаң долларга иштеш керек экен. Жакшы болгон турганда. Алар мамлекетти тоноп алып атышса, эмнеге алардан арзан алыш керек? Акыры аягы ошол мамлекеттин мүлкү элдин эмгеги менен топтолгон да. Алмаз өз оюн айтты. Ошону айтсаң, менчиктештирүү кылабыз деп мамлекет өзү жылаңач калды. Дүйнө жүзүндөгү эң кудуреттүү, бай мамлекет жакырчылыкка кептелип атат. Менчиктештирүүнү ойлоп тапкандардын көздөгөн максаты ошол болсо керек. Мамлекеттин колун карап көнгөн эл ачка калып атат. Куулук шумдукту билбесе, алып жулганды билбесе кантет анан эл? Алар ак эмгек менен акча таап көнүшкөн да. Иши кылса шылуундарга өтө ыңгайлуу убак келди. Армиянын аброю бир көтөрүп ургандай эле түшүп калды. Азыр армия дээрлик жок болуп кетүү коркунучунда турат. Армияда калайын десем, жартылуу акча тапчуда эмесмин. Үй бүлөнү багыш керек да. Ошондуктан заманга жараша өзгөрбөсөк болбой калды Алмаз. Бирок мынтип отурса баарыбыз акчанын кулу болобуз го. Жашаш үчүн каражат керек да. Көптөгөн жылдардан бери куралып аткан нерсени бөлүндүрүп салыш оңой эле. Эми ушул кыйроонун кесепетин дагы ондогон жылдар тартабыз. Акча табуу биринчи орунга туруп, адамдардын моралдык келбети таптакыр жоголуп кетеби деп да корком. Мага Володя айтты. Сенин бир маселең бар деп. Ал эмне болгон маселе? Адегенде баардык маселелерди чечип алалы. Степанов жандана түштү. Жолдош полковник, жолдош генерал. Мен маселем өтө опурталдуу да өтө купуя. Эгерде сиз мага жардам бере алсаңыз жакшы болот эле. Эгер жардам бере албасаңыз ага да макулмун. Бирок менин сизге айткандарым биздин ортобузда гана калса деп өтүнөр элем. Алмаз, биринчиден сен эми мени жөн гана аты жөнүмдөн ата. Егор Иванович деп. Экинчиден сен мага болгон чыныңды айт. Албетте, менин колумдан келе турган иш болсо мен сага сөзсүз түрдө жардам берем. Степанов Алмазды кунт коюп карап калды. Жарайт, Егор Иванович, мен сизге карандай чындыкты айтып берейин. Бирок бул узун сөз болуп кетет го.
А мен азыр эч жака шашылбай элемин, айта бер, деди Степанов креслосуна чалкалай отуруп. Алмаз сөзүн кандай баштаарын билбей бир саам ойлонуп калды. Бул окуянын башы мен Афганистандан келген күнү башталды. Алмаз сөзүн баштады. Кырааты менен эч бир маанилүү жерин калтырбай өзүнүн таржымакалын баяндап берди. Улам арылаган сайын Степановдун кызыгуусу күчөп, столго өбөктөй калып, Алмаздын аңгемесин болгон дитин коюп укту. Ошентип мен ушул жерге келип калдым. Эми сиз өзүңүз чечиңиз. Мага жардам бере аласызбы, жокпу? Алмаз башын көтөрүп полковникти карады. Полковник уккандарын тескеп далайга жооп берген жок. Алмаз, сен мыйзам түрүндө кылмышкер болгонуң менен адамдык кодекс жагынан эч күнөөң жок экен. Сен жөн гана тигилерге ыңгайлуу убакта камакка түшүп калгансың. Сен баарын туура түшүнүптүрсүң. Алар бири-бири менен тыгыз байланышта болгон адамдар. Союз убагында эле бүткүл союздук, мындайча айтканда, кылмышкерлердин синдикаты түзүлгөн. Алар кулачын кенен жайып, ар кай жерлерде, ал түгүл органдарда өзлөрүнүн кишилерин отургузушкан. Сен тагдырдын тамашасы менен ошолордун торуна түшкөн экенсиң. Анан кайра эле тагдырдын тамашасы менен алардын колунан суурулуп чыгыптырсың. Бирок ишиң өтө татаал. Мен сага албетте жардам берем. Бирок баардыгын жакшылап ойлонушум керек, деди Степанов көптөн кийин. Соттун чечимин күткөн жоопкердей Алмаздын өңү өзгөрө түштү. Ооба, мен түшүнөм, Егор Иванович. Менин ишим өтө татаал болуп калды. Жардам берем дегениңизге чоң рахмат. Бирок мага жардам берем деп өзүңүзгө маселе жаратып алышыңызды каалабайм, деди Алмаз. Мен да ошону айтып жатам. Жанагы эрөөлдүн уюштуруучулары чынында эле абдан кудуреттүү адамдар. Алар өзлөрүнүн пайдасы үчүн эч нерседен кайра тартышпайт. Ал жерде өтө эле чоң акчалар тегеринет. Бул оюнду ал түгүл союз күчүндө кезинде да ооздуктай албай коюшту. Анан милисалар сени Интерполго берип коюшу да мүмкүн. Алар өздөрү издегилери келбеген күндө да тигилер аларга кысым көрсөтүшү мүмкүн. Алардын органдарда да өз кишилери болот деп атпаймынбы? Азыркы заманда болсо алар ачык эле бийликке көрсөтмө берип калышкан. Ошондуктан жакшылап ойлонушум керек. Мен бул ишти абдан кылдат кылышым керек. Бирок мен сага жардам бергим келет. Бир айласын сөзсүз табам. Алмаз, сен бир аз күн эч кимге көрүнбөй тура турушуң керек. Алда кандай болот ким билет. Сенин азыркы абалың чынында эле опурталдуу экен. Сен эми менден кабар күт. Өз алдынча бир нерсе кылууга аракет кылба, макулбу? Степанов Алмазды сүрдүү карады. Жарайт, Егор Иванович. Сизден кабар болмоюнча мен үйдөн чыкпай турайын. Ошентанда. Володя болсо бүгүнтөн баштап жумушка чыксын. Полковник ордунан туруп Алмазды эшик алдына чейин узатты. Салматта туруңуз. Алмаз кош колдоп коштошту. Сен эми өтө сак бол. Жакшы бар анда. Полковник дагы бир ирет эскертип, кайра ордун көздөй басты. Арсар 2 айдан бери эсине келе албай жаман абалда калды. Анын эмне болгонун эч ким билбейт. Тайжеси менен Соня эмне болгонун сурагандан да коркушат. Анын көздөрүндөгү боштукту көрүп, чочулаган Тайжеси аны доктурга көрсөтүп көрүүнү чечти. Айланайын, Соня, муну доктурга көргөзбөсөк болбой калды окшойт, деди кемпир жардамдашканга келген Соняга. Арсар ооругандан бери Соня күндө келип балдарга каралашып, тамак ашын бышырып берип кетип турат. Арыктап, жүдөп кетти өзү дагы. Ошентпесек болбой калды окшойт. Мен эртең алып барып келейин доктурга, деди Соня.
Арсар анын доктурга алып барайын дегенине да эч каршылык көрсөткөн жок. Ал баарына макул болуп таптакыр кайдыгер. Эртеси эртең менен эрте Соня Арсарды ооруканага алып кетти. Дарыгер Арсарды бир сыйра карап чыккан соң Соняны кабинетине чакырды. Мунун абалы өтө оор, деди дарыгер ачыгын айтып. Бул өтө терең депрессияга түшүп кеткен. Ага бир абдан орчундуу нерсе түрткү болгон. Сиз билбейсизби эмне болгон? Жок, мен билбейм эмне болгон. Деги эле эч ким билбейт эмне болгон. Бул мындан 2 ай мурун үйдөн чыгып жоголуп кеткен. Биз эртеси милиция бөлүмүнөн тапканбыз аны. Шаар четинде бир бадалдын түбүндө жаткан жеринен ошол жерде жашагандар көрүп калышып милицияга билдиришкен экен. Ошол бойдон оозунан бир сөз чыга элек. Доктор, а бул эми сүйлөйбү? Соня дарыгерди жалдырай карады. Сүйлөйт. Бирок убакыт керек. Эми аны абдан жакшы дарылоо керек. Эгерде ушул таптан дарылабасак, оорусу жин ооруга айланып кетиши мүмкүн. Азыр бул жашоодон кечип турат. А дегенде мунун себебин билишибиз керек. Доктор, а бул ошол шаардын четинде калганда бирөөлөр башка чапкан эмеспи? Соня өзүнүн күмөнүн айтты. Жок, мунуку жаракат алуудан эмес. Мунун сезимине доо кеткен. Күйөөсү, балдары барбы? 2 баласы бар. Күйөөсү жок, ажырашып кеткен. Ажырашканы канча болду? 2 жылдан аштыбы же 3 жылдай болдубу так билбейм. Сиз кимиси болосуз? Мен эң жакын досу болом. Экөөбүз чогуу иштечүбүз. Ишибиз деле жакшы жүрө баштаган. Анан эле эмне болуп кетти билбейм. Ошондой деңиз. Эмесе буга азыр дарылануу керек. Ооруканага жаткырууга каршы эмессизби? Ооруканагабы? Соня ойлонуп калды. Аны тайжеси менен кеңешиш керек. Бул тайжесинин колунда турат. Эмесе силер кеңешип көргүлө. Эгерде ооруканага жаткырып дарыласак, айгышы тезирээк болот. Ал жерде дарыгерлер күндө тиешелүү сеанстарды өтүп турушат. Буга азыр дары-дармектен да ошол абдан маанилүү. Силер кеңешип туруп бир чечимге келгиле да эртең кайра келиңиз. Бирок эртең өзүңүз эле келиңиз, жарайбы? Дарыгер көз айнегинин төбөсүнөн карады. Макул, ошентейин, рахмат сизге. Соня дарыгер менен коштошуп коридордо күтүп отурган Арсарды колунан жетелеп ооруканадан чыкты. Подписаться баскычын басып, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу.